Бүгүнкүгө алынган акыркы жаңылыктар топтому. Ысык ата төрөт үйүнө жетпей калган келинди инспекторлор төрөтүп алды. Нарында курамында алтын бар делген таштарды ташып бараткандар кармалды. Билет баасы эмне үчүн кымбат болуп жатканын түшүндүрүп беришти. Тарифти көтөрөбүз, бирок азыр эмес. Балбак Төлөбаев маршруткачыларга кайрылды. Сыймык Жапыкеев ыкчам тергөө тобу менен бирге Бишкек ЖЭПти текшерүүгө алды. Тазабек Икрамовдун үстүнөн кылмыш ишин ачуу аракети башталганы турабы? Мына ушул жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Сыймык Жапыкеев ыкчам тергөө тобу менен бирге Бишкек ЖЭПти текшерүүгө алды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев бүгүн 18 январда ыкчам тергөө тобу менен бирге Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборуна барды. Маалым болгондой, алар жабдыктарды, фильтр жана көмүрдүн абалын текшеришти. Белгилей кетсек, буга чейин каржы полициясы Бишкек ЖЭПтин жооптуу кызматкерлеринин үстүнөн сотко чейинки өндүрүш ишин баштаганын билдирген. Аталган факты Жазык кодексинин 233 беренесинин, башкача айтканда коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүүрү эсине катталган. Булак Назар Ньюс KG. Орусияга билет баасынын кымбаттыгынын себеби айтылды. Кыргыз өлкөсү Орусияга учууга билеттердин баасын төмөндөтүү үчүн аталган өлкөдөн туруктуу каттамдардын санын көбөйтүүнү суранган. Бул тууралуу Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу Жарандык авиация агенттигинин директору Сталбек Шаршеев маалымат жыйын берип жаткан учурда айтты. Учурда Орусияга аптасына 2 каттам каттайт. Бишкектен Москвага учууларды жума күндөрү Аэрофлот жана авиатрафик авиакомпаниялары тейлеп жатат. Калган 80ге жакын рейс чартердик рейстер. Коронавирус пандемиясына каршы күрөшүү боюнча Орусия оперативдүү штабына кайрылып, алар биздин өлкөгө үзгүлтүксүз каттам түрүндө жүргүзүлсүн деп чечишти. Бул ишке ашаар менен баа саясаты жөнгө салынат, деди Шаршеев. Баалар жөнүндө сураганда, ал авиакомпаниялардагы бааларга агенттик киришиге албай турганын белгиледи. Авиакомпаниялар пандемия учурунда келтирилген чыгымдарды жабуу үчүн ушул чараларды көрүүгө аргасыз болуп жатат. Жалпы эле билеттердин бааларын Жарандык авиация агенттиги эмес, авиакомпаниялар өздөрү бекитет деп кошумчалады ал. Эске салсак, Орусияга уча турган болсоңуз, сизде паспорт жана COVID-19 оорусунун жоктугу жөнүндө маалымат болушу керек. Булак Супер KG сайты. Ысык ата төрөт үйүнө жетпей калган келинди инспекторлор төрөтүп алды. Чүй облустук жол кыймылык коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлору төрөт үйүнө жете албай калган аялдын төрөтүн кабыл алды. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык 15 январда болжол менен түнкү саат 3:00 чамасында кичи инспектор менен милициянын старшинасы Ысык ата районунун Новопокровка айылындагы стационардык постто турган. Аларга Урмат аттуу жигит кайрылып, төрөт үйүнө жетпей калганын, машинада аялынын толгоосу башталганын айтып жардам сураган. Инспекторлор аялды автоунаанын ичинде эле төрөтүп алып, андан соң тез арада жеткирүү үчүн патрулдук машинасы менен Чүй облустук ооруканасына чейин коштоп барышкан. Бактылуу ата-эне өз убагында жардам бергени үчүн инспекторлорго ыраазычылык билдиришти. Бүгүнкү күндө эне баланын саламаттыгы жакшы, төрөт үйүнөн чыгарылды деп айтылат маалыматта. Эне баланы үйүнө чыгарып жатканда инспекторлор перзенттүү болгон үй бүлөнү куттуктап барышкан. Булак Спутник KG сайты. Тазабек Икрамовдун үстүнөн кылмыш ишин ачуу аракети башталганы турабы? Жээнбеков Бактияр Жусупжановичтин өлүмүнө күмөн жараткан жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовдун үстүнөн кылмыш ишин ачуу аракети башталганы турабы? Бул тууралуу маалымат социалдык тармактарда желдей тарады. Бактияр Жээнбековду өлтүргөндөр кармалып, оор жазага тартылганы менен заказчик кармалбай калган. Ишенимдүү булактарга таянсак, Тазабеков качып кетүү аракетин көрүп жатканы айтылууда. Бактияр Жээнбеков Орусиянын Москва шаарында ири ишкерлик менен алектенген. Ал Жалал-Абад облусунун экс-губернатору Жусупжан Жээнбековдун уулу болгон. Булак Назар Ньюс KG сайты. Өлкөдө мыйзамсыз сакталган ок атуучу 125 курал табылган. Кыргызстандын аймагында 2020 жыл ичинде мыйзамсыз пайдаланылып жаткан 125 курал ички иштер органдары тарабынан алынган. Алардын арасында автомат тапанча, ар кандай типтеги сайлуу курал, сайсыз ок атуучу курал, газ травматикалык тапанча, пневматикалык тапанча жана башка куралдар, ок дарылар болгонун Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле жарандар өз ыктыяры менен 92 ок атуучу куралды жана 9 ок дарыны тапшырган. Министрлик Кыргыз Республикасынын курал жөнүндө мыйзамынын 21 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары
чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жоктор юридикалык жактар акы төлөгөн же таап алган мыйзамсыз сакталган куралдарды жана оку дарыларды өз ыктыяры менен тапшырса болот. Өкмөттүн таап алынган же мыйзамсыз сакталган куралды жана оку дарыларды, ага тете жарылма заттарды жана жардыргыч түзүлүштөрдү ыктыярдуу түрдө акы төлөмө жана бекер негизде тапшыруунун тартибин бекитүү жөнүндө токтомуна ылайык өз ыктыяры менен тапшырган куралга 1600 сомдон 16000 сомго чейин куралдын түрүнө жараша кенемте каралган деп эскертет. Учурда иштеп жаткан мыйзамга ылайык мыйзамсыз сакталган куралдарды, оку дарыларды, жарылгыч заттарды өз ыктыяры менен тапшырган жарандар кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Ал үчүн милиция кызматына телефон аркылуу кабарласа да болот. Булак Назар News KG. Нарында курамында алтын бар деген таштарды ташып бараткандар кармалды. Нарын районунда курамында алтын бар делген ак түстөгү таштарды мыйзамсыз негизде алып келе жаткан жарандар кармалды. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан маалымат кызматынан билдиришти. 16 январь күнү Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери мал уурулук аталышындагы ыкчам иликтөө жана алдын алуу иш чараларын өткөрүшкөн. Анын алкагында таңкы саат 5:50 чамасында Нарын районунун аймагынан УАЗ үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп текшерилген. Натыйжада Нарын районунун 5 тургуну Солтон Сары жайлоосунун Көлтөр аймагынан курамында алтын бар деген ак түстөгү 3 капка салынган таштарды алып келе жаткан жеринен кармалган, дешти милициядан. Факты Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан каттоого алынды. Ак түстөгү таштарга тиешелүү экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак Спутник KG сайты. Тарифти көтөрөбүз, бирок азыр эмес. Балбак Төлөбаев маршруткачыларга кайрылды. Бүгүн каттамга чыкпай койгон маршруткалардын лицензиясы алынып башкага берилет. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарып жаткан Балбак Төлөбаев билдирди. Ал эртең менен Facebook баракчасы аркылуу иш таштоого камынып жаткан маршруткачыларга кайрылган. 7 жылдан бери тарифти көтөрбөй келгенбиз. Сиздердин акыбалды түшүнүү менен кабыл алып жатабыз. Сиздер да элди түшүнүңүздөр. Жол кирени азыр эле заматта көтөрүп бергиле дегениңер туура эмес. Өзүнүн процедурасы бар. Алгач экономика министрлигине жөнөтүп анализ чыгартышыбыз керек. Ал үчүн бери дегенде 2 айдай убакыт кетет. Андан соң шаардык кеңештин кароосуна киргизебиз, деди Төлөбаев. Ошондой эле ал маселе май айына барып чечилип калышы мүмкүн экенин белгиледи. Биз тарифти элдин акыбалына жараша сиздер менен сүйлөшүп, көтөрүп бергенге даярбыз. Ошондуктан каттамга чыгыңыздар. Бүгүн түшкө чейин анализ кылабыз. Ким чыкпай койсо, анын лицензиясын алып башкага бергенге аргасыз болобуз. Себеби мен элди ташышым керек. Ошондуктан урушпайлы, талашпайлы, деп кайрылды кала башчысынын милдетин аткаруучу. Бишкек сегодня телеграм-каналында шаардыктар маршрутка күндөгүдөн азыраак каттап жатканын билдирүүдө. 1 саат мурда каттамга чыккан маршруткалар көбүрөөк болчу. Уламдан улам азайып баратат. Шаардыктар айдоочулар бири-бирин көзөмөлдөп, иштетпей жатышы мүмкүн деген пикирди да айтышууда. Белгилей кетсек, маршруткалардын айдоочулары бүгүн 18 январда жол кирени 5 сомго көтөрүү талабы менен иш таштай турганы айтылган. Төлөбаев дагы бүгүн айрым маршруткалар каттамга чыкпай жатканын ырастады. Булак Спутник KG сайты. Бишкек автотранспорт ишканасынын жетекчилиги 6,5 миллион сом кымырганы аныкталды. Октябрь райондук прокуратурасы мэриянын алдындагы Бишкек жүргүнчү ташуу автотранспорт ишканасынын жетекчилиги бюджеттен 5,5 миллион сом кымырып алганы аныкталды. Бул туурасында башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, муниципалдык мекеменин кызмат адамдары финансылык бухгалтердик документтерди жасалмалоо жолу менен өзүнө акча ыйгарып алышкан. Мунун айынан мамлекетке ири суммада зыян келтирилген. Аталган факты Жазык кодексинин 205 беренесинин 2 бөлүгү менен, башкача айтканда, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу беренеси менен кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү иресине катталган. Азыркы тапта сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Мындан сырткары ишкананын кызмат адамдары автобустарды оңдоо үчүн тетиктерди сатып алууда. Деп аталган компания менен атайлап пайдасыз келишим түзүлгөнү аныкталган. Мунун натыйжасында мамлекет тарткан зыяндын көлөмү 1,285,958 сомду түздү. Бул иш боюнча Жазык кодексинин 322 беренесинин 2 бөлүгү менен, башкача айтканда, билип туруп пайдасыз контракт түзүү беренеси менен кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү иресине катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Булак Спутник KG сайты.